Бул маселени мен КТРдин абдан жакшы баяндамашкен. Ал жерде акыркы күндөрү көрсөтүштү, ошол документ эч кандай келген жок, расмий түрдө деп, ал жерде КТР боюнча мен ошол жерде түшүнүктүү болду мага. Эми K-News сайтына 6 февраль 2017 жылы саат 10:00 Илим Карыпбеков интервью берип атат. С целью узнать, действительно ли были выданы документы, представленные председателем ГКНБ А. Сегизбаевым в Джоркинеш, наши сотрудники сделали запрос в Белиз, откуда пришел ответ с подтверждением выдачи указанных документов от юридической компании. Илимбек, сизге суроо. Кайсы сотрудниктер Белизге запрос берген? Эгерде бар болсо документтер, ошону сиз көрсөтө аласызбы? Урматтуу Бактыр Кешеч, бизде мыйзам боюнча ар бир журналист өзү маалымат таркатып атканда, аны иликтөөгө өзүнүн ошол чоо жайын, чын калпын иликтөө укуктуу. Ошонун негизинде бизде Канат Каниметов деген журналистибиз ушул Белиз боюнча маалыматтарды чагылдырган болчу. Ал жигит ошону чагылдырып атып, биз бир юридикалык компаниянын атынан ушу Белизге жөнөттүк. Ушундай кагаздар келди деп бизге кагаздарды алып келген. Мен ошол кагаздарды алганда эле расмий түрдө аны биз ГКМБга бүт оригиналдарын кагазды расмий түрдө бергенбиз. Бул бизде катталган. Толугу менен ГКМБга жөнөтүп, Абдилкеңешке жөнөтүп, ошол катта биз көрсөткөнбүз. Урматтуу ГКМБнын төрагасы ушундай маалыматты журналисттик иликтөөнүн негизинде ушундай кагаздар келиптир. Ушул кагаздарды дагы алып укуктук баа бериңиздерди суранабыз деп берген болчубуз. Ал документтердин оригиналдары берилген, бирок копиялары бизде сакталып калган КТРде. Ошону бергенбиз. КТР өзү юридикалык жактан эч кандай запрос жөнөткөн эмес. Мен эч кандай жеке өзүм дагы запрос жөнөткөн эмесмин. Сизге суроо, ГКНБнын жетекчисине, ушул документтер сиздерге берилиптирби ошо? КТРКда бизге айрым документтер келген экен, биз аны копиялар, аны башкы прокуратурага өткөрүп бергенбиз өз убагында. Азыр айтып атпайбы, биз оригиналдарды бердик, копияны калтырдык деп. Негизгиси эмес, негизги документти мен көргөн жокмун. Адвокаттардын бир документтери болчу. Адвокаттардын бекитилген документтери болчу, бирок негизги документтерди мен көргөн жокмун. Мындай косвенный документтер. Мен айткым келет да, ушу кезде далил катары КТРден, мына далил катары болду деп абдан катуу берилген ушул маалыматтар. Азыркы акыркы күндөрү далилинбей калды, расмий түрдө келген жок деп абдан жакшы сүрөттөр берип атасыңар. Эми уят да, ичинде акыйкат болуш керек да. Мен генеральный прокуратурадан мындай сунуш катары. Ушул боюнча баары жок иликтөө жасагыла. Ошол журналисттер берип атат, аз оригиналды бердик деп атат, копиясын калтырдык деп атышат. Сиздерге генеральный прокуратурага бердик деп атышат. Бул жерде кичине келишпестиктер болуп атат сөздө. Ошого сиздер иликтөө жасап, укуктук бааны бергиле. Кандай баа бересиңер мен билбейм, бирок ийне жийине чейин. Анткени мына биз илгери депутат боло электе Матрешка гейт деген угуп жүргөнбүз. Ошондо дагы уят болгон. Эми болду да, токтото элек да бул уят нерсени. Бул биз мындай мамлекеттик орган туура, таза. 10 секунд кошуп бергиле. Ошондуктан мен сиздерден суранат элем, генеральный прокуратура. Сиздер азыр мыйзамдуулукту надзор жасайсыңар, мыйзамдын баарын. Ушуну иликтеп бааны бергиле. Рахмат.